Мен 2019-тан бeri күтүп атабыз, эми сабырыбыз эле кетти. Кайнене менен барып мен урушуп мушташа албаймын. Кайненеңиз баары бир добро бербейт да. 2018-жылдан бери квартиралар жүрөм, 3 балам бар. Аялга ишенди элем, аялы ушундай нерселерди кылып кеткенден кийин мен мажбур мен келип отуруп атам. Бул азыр келип бурам десе силер тараптан эч кандай тоскоолдук жок. Эч кандай тоскоолдук. Толко жоору жактан уруксат жок болот. Элиз оордап кетир, жеп кетир деди. Имамдин чынында эми ошолорго ишенди. Бул жерде 5 квартираны таныштарына, туугандарына өткөрүп салыптыр. Президенти Садыр Нуркожоевичке, ГКМБнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичке кайрылып кетет. Кеткен кишини жамандайт. Бизде кыргыздар да ошондой. Минимум 600-700 миллион долларга чейин ущерб бар да компанияда. Регистрация кыла ал десек, Минюст аплай болуп калып атат. А де-факто биз болуп калып атабыз. Агаңыз кандай карап атат? Имамдин Ташевдин өзүнүн позициясы кандай болуп атат? Ошол акчага турат. Туурабы же ал кечирип коюңуздар, атасынын акчасын алып келип курбайт да. Жоопкерчиликти сезип, кандай бир өкүнүү барбы? Ошол жанагы чектөөлөрдү эле алып берсеңиздер. KG Group компаниясына акча төлөп, батирге жетпей жүргөн үлүш ээлери арыз моңун айтып чыгышты. Бул имарат Чыңгыз Айтматов турак жайы деп аталып, курулушу 2018-жылы башталган. Азыр жарым жартылай салынган бойдон турат. Айласы кеткен эл үйүн бүткөрүүнүн амалын издеп, ар кайсы эшикти каккылап жүргөнүн айтышты. Мана биздин бүгүнкү келген себебибиз ушул жерден үй алганбыз. 2019-тан бери ушул үйдүн проблемасы чечилбей келет. Бизге жаңы сатып атканда булар абишет эткен 2023-түн күзүндө октябрга бүтүп беребиз депчи. Биз ошондуктан ишенип убагында буларга кандай себеп болуп калды биз аны биле албайбыз, бирок да убагында курулуп эле аткандыктан биз ошого ишенгенбиз. Анан ушул жерден үй сатып алганбыз. Мен ушул жерде мына 10 этаждан бир бөлмөлүү үй алгам. Акчасын толугу менен төлөп бергем. 1.622 миң сом төлөп бергем да. А мына котлован боюнча турат ошо боюнча. Бул жак котлован боюнча турат. Мына котлован менен козголгон жок. Канча жылдан бери, мен 2019-тан бери күтүп атабыз, эми сабырыбыз эле кетти. Ошон үчүн биз азыр кайрылып чогулуп аткан себебибиз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, улуттук коопсуздуктун башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып аткан себебибиз Минюстан деле уруксат берилип турат да. Алар деле Минюстан келгенде айтып атат, уруксат берилген, просто бизде азыр эмне себептен үй курулбай турат. Себеби дегенде үй бүлөлүк клан Ташевдин апасы учредитель. А биз жерде болсо келинин Апалаеваны болсо бизге биз жерге ген директор кылып берген. Ташев имамиден Ташев кармалгандан кийин. Андан кийин эле Апалаева келгенде бул жерде мына экинчи этаждан дагы эки кылып көтөрүлүп, жумуш кыймылдап келип туруп эле, анан ортодон бир себептер менен токтоп калды. Биз күттүк дагы офиске бардык, барганда айтып беришкен да тиги. Ошол тиги Ташевдин иниси азыр Азиз ген директор болот. Анткени Апалаева ортодон меди болуп турганан биз деле айттык, мейли кандай кылсаңар деле бизге самый главный кимиң директор болсоңор да стройка жүрсүн деп, мына дойшиктер менен чогуу отуруп, офисинен кеңешип, уруксат бердик. Биз аларга деле силер самый главный биздин үйдү куруп бергиле. Канчабыз полный акча төлөп бердик да. Ар бирибиз биздин убагында мону толук төлөп берсеңер, биз ошончолук ылдам бүтөбүз дегенден биз дагы ошол жанталашып акчабызды бергенбиз ушул жерден. Бала чакабыз келсин, окуйбуз, үй жашайбыз деп. Анан мына ушул боюнча турат, эч жерде кыймыл жок. 18-жылы договор түзүшүп баштаган, 18-жылы ошо договорго кол койгонбуз. Ошондон бери мына кичине иштеп коюшу эле турган-турбай. Могу жерде турган элдердин баары котловандан даже көтөрүлөт. Кайсы тарабында эле же? Эми котловандан ушул. Котловандан бир комната. 3Б. Канча төлөгөнсүздөр сиздер? Бул жерде көбүнчө 100% төлөгөн, мен 50%тен көбүрөөк да, бир 60-70 болсо керек. Биз ошо только эле ошо мыйзам аркылуу бизге ушу суроону чечип бергенге абдан суранабыз. Аркы саясат маселеси менен ишиңиздер жок. Биз андай аларга кийлигишип анан тигилдебейбиз. Бизге үйүбүз эле курулуп берсе. Кимиси келсе дагы үйдү бүтүрүп берсин. Кимиси болсо дагы үйдү куруп берсе, ошол мыйзам чегинде деп атабыз. Анткени биз азыр мына офиске барсак эле булар деген баягы семья өздөрүнчө чечише албай атат эле. Тигил бул деп биз канчасына макул болуп келдик. Эми аны бир гана өкмөт чечип бербесе, биз булар менен эч кандай чара колдоно албай калдык да.
Биздин суранычыбыз ошо кийлик иши бирдеме кылып берсе деген эле оюбуз. 300 кишинин арасынан мындай болуп атпайбы, 50% элдер 100% төгүп коюп турбуз. Мына мен мисалы 100% төксөм дагы даже көтөрүлө элек катлова боюнча. Сиздики да ушул жакта Ооба беле? да ушакта болуп атпайбы. 50% төкпөгөндөр дагы бар экен, арабызда бар. Ошолор деле акчасын берсе, анан дагы нар жакта немелерин, финансларын өзүлөрү текшерип, ушундай мүмкүнчүлүгү болсо бизге жардам берип койсо жакшы болот эле. Баарыбызга эле мына карабайсыздар, апалар жүрөт. Ортодон бул жерден дагы 2-3 киши ушу каза болуп калгандар да бар биякта. Ошондойлор семьялар да бар. Өткөндө дольщиктердин арасынан өткөндө бир эже балдар менен келген, ушун менен жүрүп ойлонуп, күйөөм да каза болду деп өткөндө бир эже ошол жерде ыйлап жүрүп кеткен. Канча эле чогулуш болот, келебиз, кайра эле кетебиз. Ушинтип жүрдүк уже акыркы күндөр уже немете албай калдык. Келип кеткенге шайыбыз да келбей калды. Сиздерден көп үмүт кылабыз. Не үчүн дегенде үй бүлөлүк ортодогу проблемалар биз чече албайбыз. Только өкмөт башы чече алат андай нерсени. Сиздерден аябай өтүнүп суранабыз, баарыбыз. Бир комната үйдү ушу кызыма 2 баласы менен алып бергенбиз, бир туугандары чогулуп. Мына бөй кызым квартиралап жүрөт. Канча жылдан бери көздөй. Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кадыршаевич, силерге кайрылабыз. Ушу канча жылдан бери квартиралап жүрөм. Мен канча жыл Россияда жүрдүм, Турцияда иштеп жүрдүм. Ушу берден 2 бөлүм квартира алдым эле. Ушу 2018-жылдан бери квартиралап жүрөм. 3 балам бар. Азырда эле мындай жөнөкөй адам, жөнөкөй стройкада иштеп атам. Бүтпөйт, жогойбойт булар. Кайта эле убада беришет. Жок, колдорунан эчтеке келбейт, кылбайт. Ошо силерден чын жүрөктөн жардам сурап жатам. Эми өз ара чыр маселелер чыкты үй бүлөсүндө. Андан кийин кайрылбаган жерибиз калбады чындыгында. Президенттин атына жаздык, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин атына жаздык, Минстроого каттар жаздык, Ген прокуратура, ГКМБ, МВДга жаздык. Ошо келип эле карапайым эл жабыркаган карапайым эл болуп атат. Үнүбүз жетпей атат. Ошол учур менен пайдаланып, мамлекетибиздин президенти Садыр Нуркожоевичке, ГКМБнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып кетебиз. Биздин жөнөкөй катардагы жарандардын, карапайым элдин үнүн угуп, мүмкүнчүлүк болсо кабыл алууңуздарды суранып кетмекпиз ушул жерден бардыгыбыз. Эми бул KG Group компаниясы көпчүлүккө эле маалым компания. Бул директору Имамиден Ташев азыр абакта отурат. Анын саясий жактары дагы бар. Андан кийин бул компанияны азыр кимдер башкарып атат? Анан кимдер менен сүйлөшүп атасыздар? Компанияны курганга алы бар бекен? Эмне деп атат? Компанияны азыркы учурда Имамидиндин иниси Ташев Азиз башкарууда. Бирок минус боюнча Аплаева Элиза Имамидин Ташевдин аялы базада. Ошо мамлекеттен бөлшүктөр бул жерде чогулган үлүшчүлөр акча деле сурабайбыз. Потому что компаниянын өзүнүн ички булактары бар, инвесторлор бар экен. Ошолор менен келишимдин негизинде KG Group'тун жерине үй салып аткан инвесторлор бар. Ошол акчадан бул үйдү тургузганга болот, курганга болот. Анан өзүм да көрсөтүп кетейин. Жанагы айтылган сөздөрүмдү тактап. Бул эми 3төн 1 бөлүгү биздин кайрылган документтердин копиялары. Эгер кызык болсо, көрүп алсаңыздар болот. Кимдерге кайрылгансыз? Бул ГКМБ боюнча. Компаниянын өзүнө, бул президентке кайрылганбыз. Ички иштер министрлигине. Алардан эмне деп жооп келди? Сиздер ушул үйдү бүтүрсүн деп кайрылып атасыздар. Үйдү бүтүрүп бериңиздер. Кандай жооп келди? Пока эми өзүңүз буга чейин деле айттыңыз го. Следственный мероприятиялар жүрүп атат деп. Мен билбейм, өздөрүнө тиешелүү может жагдайлар бардыр. Азыркы учурда ошо Азиз менен бул жактагы үлүшчүлөр сүйлөшүп, рас өзүңөр офистин башкармалыгында боло турган болсоңор, анда биз келишим түзөйлү. Акча туура пайдаланыш үчүн үлүшчүлөрдөн комиссия түзүлгөн. Комиссиянын 7-8 адам, 7-8 мүчөсү болгон. Анын өкүлү болуп мен офисте отургам бир 2-3 ай. Бул жакта эгер курулуш иштери жүрүп кетсе, мен куратор болобуз депчи. Ошо бирок тилекке каршы ал ишибиз дагы ишке ашпай,
элдин көбү ошо мыйзамдуу генеральный директорду кайра алып берип бериңиздер деген өтүнүчтө болуп атат. Чогулган үлүш ээлерине Курулуш министрлигинен архитектура курулушту көзөмөлдөө департаментинин директору Эрназар Сүйөркулов келип, көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет тарабынан кандай иштер жасалганы тууралуу маалымат берди. Эрназар мырза, ушулардын бул уруксат кагаздары, документтери баары эле барбы булардыкы же кандай? Уруксат тоскоолдук жокпу сиздер тараптан бул эгер курабыз десе? Булардын курулуштарына бизде реестрде турат. Бул 3 блок бирге кеткен документтер. 3-чү блогунун курулушу бүтпөгөндүктөн бүгүнкү күнү кабыл алуу актысын бере албай тоскоолдук жаратылып турат. Бунун курулушун бизге дагы KG Group'тун үлүшчүлөрү бир нече ирет кайрылгандыктан ошол фирманын KG Group'тун жетекчилерин азыркы күндө ошол Азиз Ташевдин өзүн кошуп чакырып кабинеттен сүйлөшкөнбүз. Эмне үчүн жүрбөй атат, эмне үчүн курулуш иштери до сих пор жанданбай аткандыгы тууралуу маалымат сурап тактаганыбызда ошол булардыкы фирманын официалдуу расмий жетекчиси Аплаева Элиза экен. Ал эми азыркы жетекчилери ошо Азиздер барса Минюстан тиги инвесторлор финансированиялык каражатты бөлүп берүүдөн тиги жетекчиси расмий жетекчиси өзү келмейинче бербейбиз дегенде болуп аларга акча бөлүп берилбестен курулуш иши жанданбастан турат. Ошону переоформление кылып тигини Аплаеванын өзүнүн арызын жазып кеткендиги тууралуу кагазын көрсөтүштү. Мен өз эрким менен бул жумушту таштап кетем деп, бирок переоформление кылып перерегистрация кылганы баргашканда Минюста ал жерде арест турган. Ошон үчүн аларды переоформленияга эч кандай жол жок. Переоформление болбойт. Жаңы жетекчи назначить этиле албайт. Мурунку жетекчи келип иштегенге эч кандай тоскоолдук жок. Бирок үй бүлөлүк ички келишпестиктер менен эле булардын курулушу жанданбай турат. Чындыгында мына үлүшчүлөр айткандай эле буга чейин Аплаева жетектеп турган учурда 5 үйдү, 5 жилой комплексти документтерин, болгон документтерин чучкап алып келишип, чогултушуп, анан Минстрой тараптан дагы жогорку жетекчилер тарабынан да берилген тапшырмалардын негизинде 5 үйүн кабыл алуу актысын кабыл алып бергенбиз. Биз кабыл алып берген актыларды дагы ошол фирмалар өздөрү ошол үлүшчүлөргө үйлөрдү техникалык паспорттарын жасап берип, аларга баягы коммерциялык багытта төлөөдөн бытовой багытка өткөрүш боюнча отчуждение деп коет, баягындай үйдү ошолорго квартираларды бөлүп бербестен до сих пор кармап жүрүшөт. Алардын да нааразычылыктары бар, башка үй ээлеринин будан да башка жилой комплекстердеги турак жайларда үйлөр тех паспорттарын до сих пор алышы элек. Бүгүнкү чейин коммерциялык багытта төлөп келип атышат. Аякта да нааразычылык бар. Аларды дагы отчуждение кылып баягы үйлөрүн бөлүп бергенге дагы деле баягы ички келишпестиктин айынан булардын ички баягындай үй бүлөлүк маселелери менен эле ушунча үлүшчүлөр действительно мындай жабыркап турушат да. Биз буну чакырып алып да айттык, анан бул жөнүндө каттарды тиешелүү органдарга биз жазып узатып жөнөткөнбүз. Баягы ошо KG Group'тун бүт немелерин уруксат беребиз, тек документтерине эксплуатация бериң, уруксат беребиз деп айтылган эле. Ошондо берилген экен да баарына, демек сиздер тараптан. Ошондо баягы курулуп бүтүп калган үйлөр, бирок эксплуатация кабыл алынбастан кээ бирөөлөрдүн баягы өрт коопсуздугунун анча-мынча иш кагаздары бүтпөй турган, сууга туташуусу, электр тогуна туташтырылуусу, инженердин сеттерге, коммуникацияларга, канализация, водоканалдарга туташтыруу кагаздарын толук бүтпөй кармалып турган. Кийин Ташев камалгандан кийин ошол аялы келип чуркап жүрүп, ошол 5 үйдүн документин бүтүрүп, биз Минстрой тараптан өзүбүздүн болгон жардамыбызды берип бүтүрүп бергенбиз 5 үйнүкүнчө. Бул азыр келип курам десе, сиздер тараптан эч кандай тоскоолдук жок. Эч кандай тоскоолдук жок. Мыйзамда эле курулуп аткан жер. Курулушу ошол учурда биз тиги документтерин таризештирип баштаганда курулушу жанданып баштаган менимче ошол жылдары. Аплаеванын учурунда курулуш жандандырылып башталып, мынакей келди инвестор, арматура алып келдим, бетон алып келдим деп айтып атканда, анан биздин инспекторлор да чыгып жеринен карап курулуш жанданды деп баштаганбыз да. Андан кийин эле жанагындай болду, ошойдон курулуш токтоду. Мына бүгүнкү чейин токтоп турат. Жогору жактан уруксат керек, калган бүт эле даяр болуп турбайбы? Үй бүлөсү деле жанагы Ташевдин иниси макул эле болуп атат, энеси деле макул болуп атат. Только жогору жактан уруксат жок болуп атат, ошон үчүн токтоп турат. Кел Аплаева каршы болуп атат. Аплаева бул жерде азыр Аплаева да биздин эң ишене турган
бизге оңой жолубуз ушу үйдү бүтө турган Аплаева гана бүтүрө алат. А биз башка нерсени требит этсек анда көп убакытка созулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Аплаева менен келини менен кайненеси, кайнсилери мындай жакшы келишиш керек, элди ойлош керек. Канча элдер мынтип жабыркап жүрөбүз ысыкта. Азыр мына давление болуп, мына отурабыз, биз дагы туруп мынтип сүйлөбүз келип атат. Мындай карыганда мынтип жүрөбүз да. Кандай болот эми биздин тагдырыбыз? Кандай кылсак, эмне кылсак туура болот? Агайга, например, суроодо кандай кылсак биз азыр ушундай эмеден абалдан кандай чыга алабыз? Туура жол менен. Жооп бере аласызбы? Кандай чыга алабыз дейт абалдан? Жолу барбы булар? Жол ошол курулушту жандандырыш керек, куруш керек. Ал жерде официалдуу өкүлдөр отурат, фирма, ошол компаниянын жетекчилери. Ошолор курулушун жандандырып куруш керек, бүтүрүш керек. Курбай жатышат, бүтүрбөй жатышат. Биз укук коргоо органдарына материалдар бардыгын бергенбиз поясненияларды. Эми алар азыр кандай чечим чыгарып атат? Мына тергөө болуп атат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен соттун чечимин чыкмайынча аларга баягы перерегистрация, аресттен чечүү деген болбойт. Эң жакшысы биздин деле эми өзүбүздүн көз карашыбыз деп айтканда кандай мыйзамдуу болуш керек. Анан бирок негизи чындыгында бүгүнкү расмий жетекчиси келип тезирээк жандандырып ошол инвесторду алып келип кура берсе болмок. Ал ичиндеги бири-бирине болгон пикир келишпестиктери чекеге жылдырып кое элечи. Монча элдин көйгөйү тургандан кийин. Ошол эле маалда үлүшчүлөр Имамидин Ташевдин жубайы Элиза Аплаева расмий катталган директор болсо, курулушту жанданта алабы деп аны да чакырышты. Ал бир аздан соң келип, өзүнүн позициясын түшүндүрдү. Дұрыспа. Менин атым Эляман, Кырмышак, эркин журналист болом. Ушул маселени келип тарттыра. Бул азыр Гостройдон да келип кетишти. Анан кийин ушул маселе боюнча сизден да суроолор берели дедигиле. Мүмкүн болсо азыр анда ушул мен камерага сүйлөбөй эле койсом, мен элдер чакырып алат деген үчүн эле силерди күттүрбөй эле иштеп аткан жерден бир жерден келдим эле. Чын айтсамчы, камерага сүйлөбөй эле. Камерага сүйлөгөндө в принципе тараптар бир тарап болуп калган. Биз эми берки азыркы учурда Азиз Ташевден да калабыз да, учурда ошол жакта жетектеп аткан. Андан кийин ошого сиз да позицияңызды айтып калсаңыз. Анан бул жерде учурда башкы директор сиз деп атат, сизди айтып атат. бирок мына ровно 1 жыл болду. 22 августта была уволена, да? Кеткем. Кайненем тараптан, ошо учредитель тараптан жумуштан кетирген. Эч нерсе чечимге до сих пор келе элекпиз. 1 жыл өттү. 1 жылдан бери эч нерсе же жылыш болгон жок, эч нерсе эмете элекпиз. Сиздин позицияңыз кандай? Сиз ошо компанияда калып жетектеп иштейм деп атасызбы? Же кеткенге деле макул белеңиз кандай? Добровольно өткөрүп бердиңизби? Кандай болду? Кеткенге макул деп негизи ушу былтыр өткөрүп кеткем. Жазып бергенсизби? Арызда мен кеттим деп. Потому что эми приказ чыгып аткандан кийин жазасында прошу уволить деп. Анан жылыш жүрбөгөнүнө байланыштуу көрүп атабыз, например. Ошого биз Луиза бар, бул жардамчы кызыбыз, мисалы, постоянно биз менен жүрөт. Эми элдердин көйгөйү чындап эле чечиш керек уже канча жылдан бери. Мисалы, если мамлекет жардам берип, же болбосо учредитель тараптан бизге жардам берип, мага мисалы кайра келип иште десе, я не против. То есть башында январда келип сөз берген сөзүмө турам. Мен андан качкан жокмун. Негизи ошентип эле келгенбиз. Анан иштеп, иштеп баштап, келбеген инвесторду келтирип, бүтпөгөн документтерди бүтүрүп, мисалы, ошентип эле келип жүргөнбүз. Жашынакай эле бир 5-6 иштеп аткандан кийин так вот получилось. Бул себеби эмне болду? Сизди кетириштин себеби эмне болду? Жакшы иштеп атсаңыздар. Чын айтсам билбейм. Учредитель өзү хозяин, өзү билет кимди кетирет, кимди эметпейт. Ошон үчүн я как наемный эмем да, рабочий. Учредитель дегенде кайненем. Кайненем менен барып мен урушуп мушташа албаймын. Ал эми менин балдарымдын энеси болуп саналат. Эми ошо эми урушсак деле, башка болсак деле өзү чечет. Кимди коет, ким кылат. Анан ошо азыр бияктан чакырып
келдиңиз деген үчүн эле жоктон келдим. Ооба, биз бул айтып жакта- атканыбызда сизге бир кезде биз баарыбыз чогулганда ошо сиз айтпаңызбы, ради балдарым үчүн мен ошо үйүңөрдү бүтүргөнгө элге жардам берем дегенсизби, туурабы? Сиз Ооба. келдиңиз, Ошол эле турат эки ошол. этажга көтөрүлүп иштеп баштадыңар, жанагындай болуп калдыңар. Анан биздин болсо сизди чакырып аткан себебибиз ушу кандайча сиз сөз бердиңиз эле, мындан ары дагы эсли эл колдоп берсе сиз ушуну толук бүтүрүүгө мойнуңузга аласызбы? Кандай или биз ал үчүн чоң жогору жак менен сүйлөшүп неметиш керекпи? Сизге учредитель кайненеңиз баары бир добро бербейт да, мисалы да. Биз ошондон эми 1 жылдан бери күтүп атабыз, монча киши талаалап жүрөбүз. Билесиз, талаалаганда эми сиз деле балдарыңыз бар, туурабы? Жакшы түшүнүп атасыз. Сиз башында ошону айттыңыз, элдердин эмеси үчүн мен ради балдарымды жаманатты кылбаш үчүн мен силерден бүтүрүп берейин деп мойнуңузга алгансыз. Андан кийин сизди да көрбөй калдык. 1 жылдан бери азиздерди күтүп атабыз. Мейли деп аларга деле макулдук берип, иш жылган жок. Анан биздин сизди чакырганыбыз мындан ары азыр официальный директор сиз болуп турасыз. Мындан ары сизди биз колдоп, кандай кылып бир ыгын таап неметсек, сиз ушуну мойнуңуз менен бүтүрүп берүүгө макулдугуңуз барбы, иштешүүгө деген немени суранып атабыз. Мүмкүнчүлүгүңүз жетеби деген мааниде болуп атат турбайбы? Бүтүргөнгө. Негизи эме да, сөз бергенден кийин, мне кажется, нужно выполнять дейм да. Я так считаю. Ушунча жашка келсем деле, я свое слово держу негизи. Если мага никто не мешает. Анан ушунча элге мен жөндөн тууралуу эле куру сөз айтып кеткен жокмун. Когда мы начали, я сказала: давайте, я обещаю, вот это достроим. Ключуңөрдү буюрса тапшырабыз колуңарга. Инвестор буюрса табылды, мамлекет тарабынан бизге жардам, колдоо көрсөттү. Мисалы, сам президент, Камчыбек Кадышевич баары тең бизге, Госстрой да баары тең бизге мисалы колдоо көрсөтүп келди. Ошол тараптан инвестор табылган. Ошол тараптан инвестордун акчасы, анан жетпеген дольщиктердин акчасы менен бүтүрмөк болуп аткансыздар, туурабы? Ооба, өзүбүздүн офисибиз да бар болчу. Анча мынча эмеде компанияда да эме активдер бар болчу, ошолорду сатсак, буюрса жетет деген ойдо биз ошо ишти баштаганбыз да. Биз деле бир нерсени баштап атканда анализ кылып, болбой деп анан ошого карата сөз берип, бияка элдерди эме рабочийлерди алып, мисалы, иштетип баштаганбыз. Билбейм, элдерди кандай эметет, биз офисте деле отурган эмеспиз, чынын айтсак. Өзү аз эле кишибиз болчубуз, 5-6. Мындай компанияга барсаңар көп да, мисалы, рабочийлер. У нас несколько эле, потому что зарплата төлөш керек. Анан бир юристке 2-3 ишти жүктөп койчубуз. Мен өзүм юрист болбосом деле, мен деле юрист болуп барып келе калчумун, например, чтобы иш бүтсүн деп элечи. Но это наша батыраак, кыш келатат скоро деп, мисалы, ар нерсе сезонду учитывать этип, билбейм, эми аракет кылдык. Бул жактагылар азыр айтып атат, ушул сиз Минюста катталган сиз экенсиз. Анан кийин жана инвестор дагы акчаны сизге берет экен только дейт. Анан башка сүйлөшүүлөр болсо да сиз эле бара алат экенсиз деп атат да. Анан ошол азыр сиз жетектеп калсаңыз, ошо инвесторлор дагы деле күчүндө турабы? Акчаны берем, келем деп атабы? Эми ал не только мага эмес, ал эми официальный генеральный директорго берет. Компанияда официальный генеральный директор турса, ал Апас болобу, Азиз болобу же башка бирөөнү жалдап койсо деле, мисалы, ошого берет. Потому что алган киши ответственность мойнуна алат да, акчаны алдым депчи, мисалы. Анан эмеде министерство юстиция мен турган үчүн базада. Инвестор мен айтып атат, эми ошо Элизага эметебиз депчи. Анан биякта сүйлөшүп отурсак, сизди кетирип атканда ошол учредитель компаниянын ошол компаниядан акчалар жетилген, туура эмес колдонулган, урдалган деген негиздерди айтып кетирген деп атат да. Бул ошондой болду эле, эмне болду эле, ошондой сөздөргө кандай жооп бере аласыз? Эгерде ошондой болсо, мне кажется, я бы здесь не стояла. Мени мисалы заявление жазып, камап суракта жүрсөм керек эле. Билбейм, эми любой эле киши кеткен кишини жамандайт. Бизде кыргыздарда ошондой. Мисалы, мен бир жака орунга келсем, обязательно тигиден бир кындык табышым керек да, например, чтобы себя лучше показать, может быть, не знаю. Бирок биздин келгенибиз менен мурдакы ген директорго аралашкан эмеспиз. Мисалы, анан тиги жеп кетиптир, бул жеп кетиптир дегенде заявление жазбайбыз. Потому что ал кишилер жумушка биз алган эмеспиз. Биз вот все, что было в прошлом, мы все это оставляем и начинаем вот все, что есть колубузда. Бияка киришпейбиз, кимге заявление жазганга убактыбыз жок. Потому что люди ждут, өзүм сейчас квартира снимать этип жашайм, мисалы, очень плохо, да, мисалы, $500, $600 деп мисалы бериш, это ошон үчүн бизде бул эле үй эмес, бизде да эмеде Масалиева 81-де да үйүбүз бар.
полностью үй курулган, бирок лифти жок. Өткөндө бир ызы чуулуп чыгышты, свети жок депчи. Ошолорго деле мисалы күлүчтөрүн бергенбиз. Хотя бы өзүңөрдүн үйүңөрдү бир сыра ремонт кылып, хотя бы жашап турууга депчи. Свет, суусу бар, лифт жок экен, ладно эми. Лифт бир нерсе кылып жаап туралык, хотя бы эми ошого макул болсоңор, тогда макул мынакей. Просто квартирага төлөгөн акчаңарды өзүңөр үйүңөргө төлөгүлө деген максатта. То есть у нас не было мындай ичибиз арам болуп же жаман ойлоп, бирөөнүн бирдемесин уурдап кетелик дебей, наоборот, булардан мына силерден вы можете подтвердить, мен бирөөңөрдөн иштегенде 1 сом алган жокпуз. Квартирага төлөп баштагыла деп биз кайрылуу да жасаган эмеспиз. Потому что уят да эми ушунча кылынбагандан кийин хотя бы бир көтөрөлүк, анан акчабыз жетпей баштаса, анан кийин суранабыз Түшүнүктүү. Азыр деген ойдо. дагы бир мындай маселе болуп атат да. Сиздер жубайлар болгонсуздар. Имамидин Таш менен компаниянын негиздөөчүсү менен башка жактан келген эмессиз, чогуу бир үйдө жашаган адамдарсыздар. Анан кандай шартта кийин сизге өткөн бул компания? Кантип келип калдыңыз эле бул компанияга? Анан кийин Ошонун баарына жооп беришим керек. Жок, негизи кантип келип бул кызык болуп атат да. Күйөөсү кеткен аялын алып келди, анан аял менен ошо баягы кайнелер талашып атат депчи. Анан кийин бул сиз келишиңизге эмне болду эле, эмнеге башта инисин алып келген эмес деген сурак. Башында мындай макулдашып эле келген белеңиз Имамидин Таш менен? Жок, ал менен связьда жок болчубуз. Ал убакта өзү качып жүргөн болчу. Бизде президент аппаратына чакырып, ГКНБ чакырып, мисалы, Имамидиндин жубайы экен, эми компания ушу семьяга караштуу деп, мисалы, сиз болосуз деп эле коюп коюшкан. Мураскер катары сиз болосуз деген. Сиз болосуз деп эле коюп коюшканда, мен мисалы бул компанияда көзүм деле жок болчу. Чын айтсам, ишим деле жок. Балдарды карап эле мисалы аралашып мен ушу компанияны алам деген деле ой жок болчу да, мисалы, такого не было. Просто сөз бергенден кийин мен ошого эле ичим күйүп атат да. Да, ичим күйдү какое-то время. Раз мы начали, баягы бир ишти баштасаң до конца бүтүрүп берсең жакшы го, мындай анан жакшы келип эле анан кийин жолдон четтетип койсо, было им обидно. Азыр эми билбейм, эми эмне чечилет, эми апасы учредитель компания. Ген директорлорду ошо дайындап кетире алат. Азыр эми апасы менен жакшы, мен мисалы алар менен урушкан жокмун. Менен жамандаса эми ар ким өзүнүн эмеси. Это их слова, да? Мен сүйлөгөн жокмун ал жөнүндө. Анан эгерде кел Эльза, например, сүйлөшөлүк, мындай кылалык, чечелик десе, я готова. Ал күйөөңүз менен Имамидин Таш менен азыр сүйлөшүп турасызбы? Мамилеңиз бул мындай, мамилеңиздер үзүлгөнбү азыр, Мен ошого айтып атам да, мындай балдарыңыздын атасы менен сүйлөшпөй, мындай ызы чуу болуп атат, кой чечип коелу. Анан булар келди, мен кетирди, анан бул жакта мен убада бердим эле, сен ар жакка кеткенде мени директор кылып дайындады эле. Анан кийин ушунча адамды кыйнабай, бир эле ушул объектте эле 300 адам бар экен. Башка жактарда дагы бар. Мындай жөн чечип коелу десеңиз, негиздөөчү катары анын сөзүн угаттыр эле башкалар деп. Ал мамиле жок экен да. Ушунун айынан мамилеңиздер үзүлдүбү же? Негизи ушу директор кылып койгонуңуз үчүнбү же? Ал пусть это неме кылбай, айтпай эле коеюн, Такой ортосуна калсын биздин. Семейный болуп. Мындай логикалар суроо бердим эле да, мындай чогуу жашап аттыңыздарбы? Анан мындай башка жактан келсе, макул экөөнүн кызыкчылыгы бирди. Анан бир үйдө жашап аткан адамдардын ортосунда жөн сүйлөшүү болду эле деген суроону берейин дегем да. Эми мен келип, мен жамандашты, Имамидинге бардыгын Эльза уурдап кетир, жеп кеттир деди. Имамидин чынында эми ошолорго ишенди. Мен учкан жокмун, ладно, кимге ишенсе өзү билет. Эми чындык по-любому жеңет да негизи. Убакыт өтөт, бирок пусть кагаздар көрсөтсүн, кагаздар менен иштешсин. Бизде органдар жакшы иштейт. Мисалы, любой взятка, тияк бияктын баарын кармап кетип атат. Если мен чындап эле уурдап, чындап эле жеп кетсем, я отвечу. Мен анан корккон жерим жок. Мисалы, азыр деле келбей деле койсом болмок. Просто элдер ушунча тияктан бияктан келишти. Из-за уважения к народу только келдим, и все. Андан бир жерден коркуп келдим, анан мен оправдание кылам деген жерим жок, мисалы. Ошо. Түшүнүктүү. Рахмат. Азыр биз KG Group компаниясынын кеңсесине келдик. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз ушул жакта компанияны учурда жетектеп жаткан Имамидин Таштын иниси Азиз Ташевка жолугуп атабыз. Анан учурда компаниянын иштерине жооптуу болуп аткан сиз экенсиз. Анан айтсаңыз, анда бул жактын объектилерин көрүп келдик, үйлөрдүн бүтпөй калышына эмне себеп болуп атат? Бул
токтоп калды деп атат. Анан бүтүрөйүн деген оюңуздар барбы? Каражатыңыздар жетеби? Ассаламу алейкумдер. Менин атым Азиз, фамилиям Ташев, Имамидин Ташев эмес болом. Үйлөр маселеси де ооба, каражаттарыбыз бар, жок эмес. Түркү каражаттарыбыз, бул имуществолорубуз деле бар. Салынбай жаткан себеби бардык мал мүлктү келген акчаны арестке коюп койгон. Ошол негизде биз сал бере албай жатабыз. Ошол менен узарып кетип атат. Кайрылчу жерлерге кайрылып атабыз, органдарга бүт документтер бар. Булар качан арестке коюлган? Жана Имамидин Ташев агаңыз кармалгандан кийинби? Ооба, байкем кармалгандан кийин бүт мамлекет арестке коюп койгон. Ошол негизде азыр салбай келип атабыз. Ошол 7-8 этажга келип токтоп калды. Ошону чечип берген болсо эле, бүгүн чечсе бүгүн, эртең болсо эртең ишти баштайбыз. Кармаганы ошол. Жеңеңиздер Имамидин Ташевдин жубайы мында башкы директор болуп турган экен. Ооба. Анан кийин мени кетирип, кайра өздөрү келип алышты. Анан өздөрү дагы үйлөрү бүтүрө албай атат дейт. Эгер мен койгондо мен азыр расмий директормун, Минюста катталган Юстиция министрлигинде. Мен деле бүтүрө алмакмын деп атат да. Анан аны эмнеге иштетпей атасыздар анда? Ал директор болуп туруп бүтүрө берсе болбойт беле? Аны кетиришке эмне негиз болду? Бул мени кетирип салды деген бул калп. Болгон болсо бир доказательство келтиришсин. Бирок биз өзү заявление жазып, өзү кеткен. Бул жерден кеткенден кийин 1 ай муну күткөнбүз. Элдин алдында деле айтканбыз, келип иштеңиз. Бирге иштейли деген маселелер болгон. 1-2 жолу собрание болгон. Байке деле билет. Жүрдү, келбегендиктен уже 1 ай күткөнбүз. Келген жок. Келгенден кийин учредитель приказ чыгарды, решение чыгарды, заявлениясын негизде. Ошол менен иштеп атабыз. Бирок арест дегенде бул Минюстагы арестке чейин кени такталалы. Демек ал Элиза Аплаева өзү арыз жазып кетти. Мен болду директор болбойм деп. Ооба, өзү арыз жазып кетти. Потому что эмне үчүн өзү арыз жазып кетти? Потому что бул ар кайсы директор келгенде эле, мен деле бул сферада жокмун да. Ар компанияны жеп келе беришкен да. Анан чтоб кийин мен дагы келгенден кийин Азиз иниси жеп койду деген маселе болбосун деп, мен келгенге чейин аудит жүргүзгөнбүз. Аудиттин заключениясы бар. Ошол жерден анан ошол Аплаеванын оформление кылып алган на себя. Бүт баягы бизге айтпай жүргөн иштер чыгып калды. Ошонун негизде деп биз ойлойбуз. Ошо негизде кетти го деп. Бирок бизге ушунун негизде мен кеттим деп айткан жок. Ошо заявление жазды. Ошо негизде болду. Өз ыктыяры менен кетем деп эле жазган. Өз ыктыяры менен мына аны жазган жок. Ушул жерге жазып, ошол апама таштап кетти. Ошол бул жерде эч ким аны кет деп кууган жок. Кет деп кууган болсок, келсин, доказать этсин, жөнүндө сүйлөй берген менен. Ошол бул эми кеткени мен оюмча ушул жанагы аудит чыгарган. Ал айтып атпайбы, бирок мени кетиришти, анан кийин арыз жаз деди, арыз жаздым, кеттим деп. Жок, андай болгон болсо, макул көрсөтсүн, бир немелери, доказательстволор бар экен. Ал өзү заявление жазды, подписываем желание. Анан ошол негизде приказ чыгарды, решение чыгарды. Ошо менен биз анда ал эмне себептен дагы деле Юстиция министрлигинде директор катары катталып турат, сиз менен алмашкан эмес? Ал Минюс маселесиде бул жанагы арест болуп калып атпайбы? Арест болгондо бүт даже Минюска неме кылып коюшканда, регистрация болбосун деп. Директорлор алмашылбасын деп. Бирок ошентип койгону дагы бул незаконно коюшуптур. Биз канча бир 10 жолу кайрылдык. Биринчи юстициядан чектөө коюлган, бул Аплаева директор болуп турган кезде эле чектөө коюлган экен. Дольщиктердин арызынын негизинде деп ГКМБ кат берген экен. Анан кийин убакыт өткөн сайын негизи кат менен чектөө койгонго болбойт мыйзам боюнчачы.
соттун чечими керек эле. Биз ошону талап кылсак, башка нерсени дагы таап чыгышты. ПССнин эмеси менен деп, токтому менен арестке коюлду деп. Бирок ал ПССге да биз запрос жөнөттүк. Эмне болгон арест десек, ал болсо мүлктөргө коюлган арест экен, ал 2017-тен бери келаткан иш экен. Ал совсем юстицияга тиешеси жок нерсе чыкты. Бирок ага карабастан юстиция бизди каттоо эмес, жөнөкөй эле компания тууралуу маалыматты базага киргизүү процесси. Бул ликвидация эмес, жоюлуу эмес, отчуждение эмес, жөн эле маалыматты базага киргизүү процесси да. Бул эч кандай бир мүлктү сатуу же болбосо кандайдыр бирөөгө берүү процесс эмес. Ошого карабастан юстиция бизге 3 жолу отказ кылды. Азыр биз административный иск бердик. Арыз менен сотко кайрылдык. Юстиция тиешелүү деңгээлде Демек сиздер азыр ошо юстиция министрлиги бул директорлорду кайра каттап алмаштырып бербей атат деп сотко кайрылдыңыздар. Эми соттун жыйынтыгы менен көрөбүз. Биринчи инстанциядабы азыр? Азыр биринчи инстанцияда. Аплаева Элиза мен кайрадан булар иштете алган жок. Азыр өзүн айтты, эгер мен доошиктерге убада берген элем, бүтүрөт элем деп айткан элем. Азыр мен кайра келгенге дагы даяр болуп калдым деп атат да. Эгер кайра келсе ал менен иштешкенге даярсыздарбы? Директорлукка алып келип же кандай? Бул менен иштешүүгө биз даяр эмеспиз. Даяр эмеспиз дегендин бир себептери бар. Биз буну сотко бергенбиз. То есть үстүнөн арыз. Биз бул менен заявление жазып үстүнөнчү. Аудит бизге 23 миллион ущерб чыгарып берди. Ал 23 миллиондон тышкары бул жерде 5 квартираны бүт оригинал материальный тааныштарына, туугандарына өткөрүп салыптыр. Бул биринчи эме. Экинчи маселе эмне үчүн алып келбейбиз дегенибиз, бул не только квартира, бул компаниянын баягы мол мүлк помещениялары бар болчу. Помещенияларды дагы бул жерде иштеп жүргөн Луиза, Токтосуна Луиза деген кызга оформлять этип, то есть чыгарып кетишкен да. Бүт документтер бул жерде кантип буну сатышкан, эмне кылышкан. Жеке эле Аплаева эмес, бүгүнкү күнгө чейин Оз Топурактын директору болуп жүргөн башчыларына боюнча эменин заключениясынын негизинде, ревизионный комиссиянын заключениясынын негизинде биз бүт жетекчилерге карата кайрылчу органдарга, укук коргоо органдарына арыздар тапшырганбыз. Ошолордун катарында эле убактылуу иштеп турган Аплаевага дагы бир нече мүлктү өзүнө ыйгарып алгандыгы жөнүндө дагы кайрылганбыз. Генеральный прокуратурага, СМБга. Азыр болсо иш азыркы убакытта Октябрьский роудда тергелип атат. Ушундай себептер бар. Ошон үчүн биз муну эртең алып келген болсок, биз билбейбиз да кайсы немени алып чыгып кетет. Биз азыр жана иштешпейбиз эмес. Хорошо, ушунчалык элге күйүп аткан болсо, маселе жок. Жанагы алып кеткен бүт муну мал мүлктөрдү алып келип берсин, же алып келип бербесин. Хорошо, ошол объектиге арматура түшүрүп берсин, кирпич түшүрүп берсин. Маселе жок эми ал ушунчалык эми иштейм деген болсочу. Ошондо аудиттин жыйынтыгы менен 23 миллион деп чыгып атат. Андан башка дагы канча доо коюп атасыздар? Андан канча болуп эсептеп атабыз мына помещениялар боюнча? Помещениялардын баасы коюлду. Помещениялардын баасы коюлду. Канча помещение, канча чарчы метр? Азыр бүгүнкү тапка такталганы 5 эме болуп атат. Кыймылсыз мүлк болуп атат. Бунун ичинде коммерческий помещение дагы бар, жилой дагы бар, үй дагы бар, транспорт дагы бар. Эми мындан нарда иш тергелип атат роудда. Эми жыйынтыгы менен дагы материалдар чыгып калышы мүмкүн. Бул эми окончательный эме эмес. Может, кээ бирөө бул бешөөнүн арасынан кээ бирөө мыйзамдуу оформить эткендир, же мыйзамсыз. Эми аны тергөө аныктап берет. Мисалы мына объектилер боюнча сурап калдыңыз. Мына бир эле немени азыр көрөсүз өзүңүздөр. Мына 24, башка 25 миллионго
ушул жердеги сотрудницага сатып атат. 25 миллионго. Эмнени сатып атат? Помещениянын Коммерциялык помещенияны сатып атат. Бирок бул акча түшкөн дагы эмес. Компанияга эчтеке болгон эмес, ошентип чыгарып кетишип атат да. Буну эми бул жөн эле кагазбы деп неме кылсак, бүт нотариально өткөрүшүп, ушундай кылышып атат. Ошон үчүн биз бул эми алып келгенге алып келе албайбыз. А если ушунчалык иштеп жардам бергиси келген болсо, маселе жок. Ушул акчаларды коюп койсун. Же болбосо алып кеткен акчаларга ушул арматура түшүрүп береби, кирпич түшүрүп береби, маселе жок. Ооба, анан бизде бир инвестор бар эле деп айтты. Ооба. Акча которо турган, ал ошол жакты үйдү бүтүрүүгө. Ооба. Негизи ошонун акчасы менен үй көбүрөөк көтөрүлмөк деп атат. Туура. Ал кандай инвестор эле, кандай шартта эле, ал эмне себептен акча которууну токтотту? Бул мен атай алып койдум, мен копиясын. Бизде договор бар. Бул договор бул Байкем 22-жылы түзүлгөн бул договор. Муну азыр элдин алдыда дагы баш айлантып, мен инвестор таап келдим эле, мен көтөрдүм эле деген сөздөр арада жүрүп атат. Аплаева. Бул айтканы калп. Потому что 22-жылы эле булар Байкем бармалдачы договор кылышып, ал жер менен ал Малдыбаевдагы жер, ал жерде 50 соток жерибиз бар. 22% менен бергенбиз буларга. Ошол берип договор кылып, уже иш башталар алдында Байкем мындай болуп, мындай ситуация болуп, анан жанагы Аплаева келип калып атат. Анын договордо 1 миллион доллар наличие, калганы квадратура бериш керек. А ошол жерден курган үйүнөн квадрат берет и плюс акчалай берет. 1 миллион доллар бермек. 1 миллион доллар бермек. 1 миллион доллардын 300 миң доллары берген. 300 миң доллары берип, 300 миң долларга бир 4 этаж көтөрүшүптүр, жанагы азыркы барып тартып кеткен эмедечи. Ал жерде дагы ал 300 миң долларга 3 этаж, 4 этаж курбайт болчу. Ал жерден дагы акча жок болуп атат. Ошол себептер мен ушул келишим дедиңиз, буга 22 жер кимдер кол койгонун көрбөйлү. Ооба, бул эми во время Аплаевада болуп калган да. Ошол Аплаева, жеңеңиздер кол коюптур да. Бул директор болуп турган болчу да. Ошол директор болуп турган. Сүйлөшүүлөрдү Байкеңиз жүргүзүп атасызбы? Конечно, бул эми деп атканым жок, бул эми документтер бар. Потому что эми ал өзүңүз деле сизге бир өзүңүзгө встречный суроо берейин. Иштерде иштебесе, үйдө турган адамга кантип, тем более ушундай тополомалда инвестор келет. Мисалы, туурабы? 1 миллион долларын менен мына ушунча квадрат менен эч ким келбейт. Ал 22-жылы эле во время Кайыпов деген Ильяс Байке деп иштеген экен, ошол убакта договор кылып жүрүшкөн. Анан акырда баягы Аплаева келип калып, ошол менен ишке ашып кетип кол койгон учур ошого туш келип калды деп атасызбы? Директор эми казыр бар да, подтверждающий. Директор болуп турганда ошол Аплаева болчу. Анан эми bundan 300 миңи бериптир. Калган 700 миңин беришине эмне тоскоолдук болуп атат? Тоскоолдук бул инвестор айтып атат, жанагы Минюс маселеси келип чыгып атат да. Минюста Аплаева деп турат, де факто силер турасыңар. Ошол Минюсту чечип бергиле. Андан кийин которобуз деп алар айтып атат. Демек, ошол мисалы, ладно, Аплаева келип ала берсин деген чакта деле Аплаева азыр ала албайт, потому что заявление жазып бизден кеткен да. Аябай мындай чырмалышып кетиптир да. Мисалы үчүн азыр бул жакта офисте сиздер директор. Ооба. Гос органдар боюнча караганда юстиция министрлигинде ал директор болуп турат. Негизи көп эле инвестор деп атат, бирок бул инвестор эмес. Бул биздин компаниянын аласасы. Могу келишим негизинде, экинчи тарап бизге бересе, ал берейин деп атат акчаңарды. Акчасын акчалай, квадратын квадраттай, даже сатып берейин деп атат, акча кылып берейин деп жардамдашайын деп атат, бирок кантип бере алам? Кайсы счетко акчаңарды котором, кандай кылып берем деп атат. Биздин счетторубузда чектөө. Демек анда ал
инвестор эмес эле, бул биздин аласа акчаңыз эле. Компаниянын аласа акчалары. Мындай аласалар көп компанияда. Миллион, Бул 2 мисалы- миллион, 3 миллион жанагы айтып кеттим го подрядчиктерде. Подрядчиктерде да алдын ала төлөнгөндөр бар. Алар дагы мейли берели деп атат. Материалдап беребиз деп атат. Эми ал материалын кантип алабыз? Келишим түзүп алабыз, накладной менен алабыз, счет фактура кылабыз. Биздин счетторубуз бүт арестте да, камакта. Биз аларды операция жүргүзө албай атабыз. Жана чектөөнүн айынан биз операция элементарный ком услугалар менен эсептеше албай атабыз. Башка объектиңиздер дагы бар экен. Анан бүгүн курулуш министрлигинен келгендер айтты, биз баардык документтерин бергенбиз, жанагы акт госактыларынан бери бергенбиз. А сиздерди тек паспортун дагы деле жашоочуларга бербей атыптыр деген маселе көтөрүлүп атат. Аларга эмнеге бере албайт? Аларга жанагы эле келип эле бул жанагы минуска кеп такалып атат. Биз азыр туура тек паспорттары чыккан. Даже биз азыр мына чыгып көрсөңүздөр болот. Кабинетте турат. Элементарно биз тек паспорт бере албайбыз, потому что жанагы регистрация кыла ал десек, минус аплай болуп калып атат. А де факто биз болуп калып атабыз. Ошондой. Буга дагы ошол нерсе тоскоол болуп атат. Ошол нерсе. Бардык нерсе келип туруп ушул минуска кеп такалып атат. Бир эле ошол минус маселеси болуп калып атат да. Акт водоэксплуатация берилген объектилерге. Министерстводон берилген, биз ал боюнча госрегистрге кайрылганбыз, каттап бериле деп. Бирок жанагындай чектөөлөрдүн айынан ал актылар катталбай атат. Бирок ал чектөө негизи каттоого эч тиешеси жок эле нерсе болчу. Себеби акт водоэксплуатация бул укук тастыктоочу документтердин катарына кирбейт. Бул ошол имараттын техникалык абалын гана тастыктоочу документ. Наоборот, госрегистр кызыктар болуш керек эле. Кадастр кызыктар болуп, өзүнүн учетундагы имараттын техникалык абалын тастыктаган. Бирок ага карабастан алар каттоодон как укук тастыктоочу документ катары кабыл алышып өздөрүнө каттоодон баш тартып атышат. Жанагы чектөөнүн негизинде. Ал боюнча эми иш алып барып атабыз, кайрылуучу жерлерге кайрылып атабыз, сүйлөшүү жүрүп атат. Министерствонун өзүнө дагы бул жөнүндө кабарлаганбыз, көмөктөшүп бериңиздер деп. Ал эми баардык эле маселе келип юстицияга такалып калып атат. Даже если биз акт водоэксплуатацияны каттаткан шартта дагы биз келишим менен өткөзүп беришибиз керек да. Батирлерди өткөзүп беришибиз керек эле үйлөрүнүн ээлерине. Анан нотариуска келип оформить этерде базада юстициянын реестринде, бирдиктүү реестринде Аплаева катталып турат. А биз учредитель катары өткөзүп беребиз деген аракеттерди кылып атабыз. Бирок негедир юстиция биздин кайрылууларыбызды министерствого чейин кайрылдык, мындай кайдыгер карап коюп атат. Же кандайдыр бул мындай юридикалык тил менен алганда мыйзамсыз эле нерселерди кылып коюп атышат да бизге карата. Анан болушунча аракет кылабыз. Азыр эми жана жогоруда айткандай сотко кайрылдык. Акыркы айлабыз ошол сот болду. Эми сот чечип берер деп ишеничтебиз. Илза Аплаева менен жеңиңиздер менен сүйлөшкөндө ал айтты, мен жанагы буга чейин бул саясий чечим менен да могул госактыларыңыздар бүтүп кетти да. Ал жактан президент өздөрү кийлигишип, УКМКдан кийлигишип, анан ошол президент иш башкармалынын жетекчиси Туманбаев, Каныбек баары чогултканда ошол жерде мени директор кылып койгон, ушу келинчек экенсиң, ушу компания карап кала турган сен деп мени койгон деген. Башында койгондо макул болдуңуздар беле сиздер? Бул каршы эмес белеңиздер? Бул чечим алардыкы эмес, бул чечим чындыгында биз эле неме кылганбыз. Так как бардыгы мисалы жооп бере турган адамдар эми жашыра тургандар эмне, баары качып кетип калгандан кийин анан айтканбыз. Жеңе ушул жерге келип отуруп, ушуну куруп беришибиз керек. Ушуну кылып бериңиз дегенде макул деп биз аны койгонбуз. Аны неме кылганбыз, ошонун негизинен анан барып айтылган сөздөр. Туура аны биз өзүбүз эле койгонбуз. Биз эми мындай болуп кетишини биз эле алдын көрө албайбыз да. Алар мен ошол жактан дайындашты башкарды деген, анан мен айтайын дегеним, башында эле сиздер макулдук менен келди беле, же башында эле туура эмес болду беле деген. Макулдук менен эле ага чейин эле биз бул эми президентский аппаратка бул жерде баягы тополоң болгондон бир 2 айдан кийин барышты. Ага чейин биз бул жерде жүрдүк да. Ошондо биз өзүбүз эле койгонбуз бул жерге. Өзүбүз коюп иштеп бериңиз
деп неме кылганбыз. Анан бул эми ал жакта мындай маселе ичиде мындай нерсе болгонду билбейт да. Мындай Эми башында башталган. ар жактан сырттан карагандар айтат бул ортосунда үй бүлөлүк маселе. Булар ошол ортосунда мындай байлыкты талашып эле Имамидин Ташевдин келинчеги бир жагына тартат, иниси келип алып бир жагына тартып атат. Апасы учредитель экен, баласына берип койду. Анан ар жакта ошондой сөздөр да айтылып атат. Бул үй бүлөлүк маселеби? Буну эми бул чечсе болобу? Бул вообще бул эми Агаңыз кандай карап атат? Имамидин Ташевдин өзүнүн позициясы кандай болуп атат бул жерде? Бул жерде эч кандай мисалы үй бүлөлүк талаш деген нерсе жок. Азыр бардыгы эле талашып атат экен деген немени кылышып атат да. Бул жерде бир эле маселе ошо минус маселеси. Мисалы ал келип деле ошол акчага турат. Туурабы? Же ал эми кечирип коюңуздар, атасынын акчасын алып келип курбайт да. Буга чейин деле ошол курган болсо, ошол Имамидин Ташевдин мүлкү менен курушту да. Туурабы? Мисалы, ана 300 миң, 1 миллион долларды өзү алып келип курган жок да. Ошол Имамидин Ташев бул жака полный кылып кеткен ошол негизде болуп атат. Мисалы, азыр деле мисалы мен кылып берем деген чакта деле ал келип атасынан же апасынан өзүнүн чөнтегинен алып келип кура бербейт алга. Ошол эле мени курат. Ошол эле. Потому что именно башкасы эмес, даже мына байкем деле ишенип койгонбуз, вообще элечи. Ишенип ушундай куруп бериш керек. И до сих пор мага деле айтат. Элдикин куруп бериш керек. Мына мен буга ишендим эле, болбоду. Эми ал деле көрсөтүп атабыз ушундай. Ал деле эми башында ал деле айткан. Ушул коюп, ушул чуркап бүтүрүп беришибиз керек депчи. Анан ортодо мындай нерселер болуп кеткенден кийин анан мен келип отуруп атам. Сиз мурда бул компанияга аралашып элеңиз, билчү элеңиз бул жактын ички кухнясын? Жок, бул компанияда өзү иштеген эмесмин. И мен бул сферада да жок болчумун. Так как эми бардыгы кетип эмес, эми грубо айтканда качып кеткен себебине мен келип отурам. Хотя аялга ишендик эле, аялы ушундай нерселерди кылып кеткенден кийин мен мажбур мен келип отуруп атам. И мен отурам. Кылып берем буюрса. Бүт ушуларды чечип берсе эле. Бул азыр бул көбү семейный маселе, башка маселе дейт. Бул семейный маселе эмес. Бир ошону чечкен болсо эле болду. Ал инвестор деле муну даже биз бөлүп отурабыз. Инвестор квадраттыңарды алгыла. Потому что булар деле өздөрүнүн сатыш керек да. Биз силердикин сатып ийбейли деп мына биз бөлүп, могу жерде өзү келип бөлүп кеткен. Элементарно биз ошону ала албай отурабыз. Демек, ошол жанагы директорлордун алмашуусу Минюстан расмий катталса эле инвестор дагы бергенге даяр эле. Ооба, ал даяр. Ал бербеймин деп деле айта албайт. Потому что эми договор бар да. Договор бул Аплайо менен болгон жок да. Бул договор Остопрак Кейдж Груп менен договор болуп атат. Директор келет кетет. Бул бир эле мен Аплайова келсе, Аплайо менен договор кылдым да Аплайога берем деген жер жок. Бул бул Остопрактын жери. Ошол. Анан ал байке ошону эле чечип бергиле. Азыр ал чындыгында ал байке деле эми мындай же бизге бере албайт, же ага бере албайт. Ошондой эме мындай туруп калдык да, тупиктечи. И бир жагдан эл кыйналып атат. Эл постоянно келет. Качан бүтөт? Бул эми биз эмне кылабыз? Биз эми только законный түрдө кайрылат экенбиз. 8 жолу жаздык Минюска. Бишкек управлениядан баштап министерствосуна чейин. Прокуратурага, ген прокуратурага, ГКМБга, управленияга. Азыр бывший директорлор, мурда иштеп кеткен директорлордун үстүнөн заявление азыр генеральный эмеде каралып атат, главное управление ГКМБда. Эми анда жыйынтыгын күтүп турабыз. Эгерде ошол директорлордун кыймыл аракетинде кылмыштын составы бар деп бизге таянак чыгарып берсе, уже иш жаңыдан жүрөт. Эми
жерде жеке эле Аплаева эмес, негизи эле Оз Топурактын бурда иштеп кеткен директорлордун кызматтык абалынан пайдаланып көп нерселерди Эми аны мурда териштире турган нерсе экен. Азыр эң биринчи маселе жанагы директорлорду алмаштырып алып, акчаны салып үйлөрдү бүтүрүш керек да. Анан сыртта турган элди кыйнабай бүтүрүп берип коюп, анан ички маселеңиздерди шашпай соттошуп чече берсеңиздер болот. Мен айтайын дегеним, ушул директорду алмашуу маселеси менен баары чечилет деп атасыздар. Ушу Минюстан каттап берсин деген маселе боюнча органдар, прокуратурага кайрылдыңыздарбы? Айтканда УКМКданбы? Кандай жооптор келди, алар эмне деп атат? Биз Министерство юстицияга кайрылганда биринчи жолу биринчи катта ГКМнын письмосу бар. Ошон үчүн вы не можете деп кана ошол көрсөтүп коюңузбу? Келип атат. Андан кийин дагы кайрылдык. Дагы алмаштырып бергиле десек, ПССнин ограничениясы бар деген шылтоодо айтып атат. Незаконный. Мен эми кайра баса белгилегем, незаконный. ПСС менен ал Минюстун эч тиешеси жок. То есть болбогон эмеге келип чапташып кармап турушат. Ошол эле. Прокуратура эмне деди бул боюнча? Прокуратура болсо сотко кайрылгыла деп. Сотко кайрылгыла деп жооп кайтарды. Мына Ушул маселеге агаңыз Имамидин Ташев менен сүйлөшүп атасызбы? Бул кырдаалга ал эмне деп атат? Эми анын саясий маселеси жагы башка болуп калды. Могул жакта элдин тагдыры башка болуп атат да. Ал эмне деп атат? Ал эми эмне демек эле, ушуну салып бериш керек, салып бергиле, кайрылгыла ушундай жерге деп эми кайра айтып атат. Эми биз эми кайрыла берип, уже кайрылган, уже кайрыла берип кайрылган жер калбады да. Бул деле отуруп алып, неужели деп ал дагы мындай таң калып отурат. Азыр биз кайсыл жерге барсак эле, Оз Топурак десек эле, чоң эмес, даже обычный сотрудниктер мындай коркуп калган бизге билинип эле атат да. Жанагы оппозицияда жүрүүгө, оппозиция болуп монтип кармалган адамдыкы деп. Бардыгын эле баягы Байкемдин немеске мындай илештиргенге аракет кылып атат. Ну, илештиришип атат, бирок бул жак илешпей жатат, тиешеси жок анычы. Өзү эмне деп ушул саясий амбициясы, саясий көз караштарынан улам ушул кырдаал келип калды деп мындай моюнга алабы же кандай позицияны карманат ал? Эми биз деле ал жерге мисалы постоянно кирбейбиз да. Биз баягы свиданка деп коет экен, же анысын бербейт. Биз эми баягы через адвокаттар аркылуу эле сүйлөшүп атабыз. Баягы кирип, кеңири сүйлөшкөнгө возможность жок. Бизге эми кайра кат жиберип атат. Эмне кылып атасыңар? Ал деле только ошол Чыңгыз Айтматов эмне кылып атасыңар? Бул жака кайрылгыла, ал жака кайрылгыла деп, так как алдың иштеп жүргөн үчүн айтат бизге через адвокат эмне кылып бул жака кайрылгыла. Ошонун негизинде биз кайрылып атабыз. Мындай жоопкерчиликти сезип, кандай бир өкүнүү барбы, мындай мен айымдан болду деген сыяктуу. Албетте бул эми кээ бир немеде неме кылып атат, эми баягы ишенип, мен ушуларга ишендим эле деп аягы ушундай болуп калды. Эми бирок эми так как бардыгы эми кетип калган үчүн биз баягы инилерибиз да ушуну кылыш керек деп кайра жоопкерчиликти эме кылып элечи. Бул азыр биз маселе жок эле. Мисалы кайра мына Аплаева деген келип такалып атат. Биз мисалы эл билбеген тараптагы бар да. Биз азыр $300 000 муну көтөрдү дегени менен, азыр бунун алып чыгып кеткенин эсептеген болсок, почти $700 000, $1 million нерсени алып чыгып кетип атат. Мен муну камерада же бир жөн эле сөзсүз айтканым жокмун. Ошол айтканымдын тастыктоочу мына документтер бар. Ошонун негизинде биз ишене албайбыз бул адамга деген деп, ошого биз жакындатпай неме кылбай жатабыз. Бул ошол дайындалган учурда жубайы менен экөө чогуу эле жашаган. Мен башынан эле түшүнө албайм, жубайы менен чогуу жашаганбы, анан ушулдай иштерден кийин экөө эки жолго түштүбү, мамилеси үзүлдүбү, ошон бул өзү официально бир 2015
2016 экен, 2015. Эми биз деле аралашпайбыз, 2015-2016 эми кылган экен, официально ажырашкан. Бирок никелүү аялы, башка эми аялы жок, ушуга келчүбүз. Ажырашкан дегенде кандай? Кагаз жүзүндө. ЗАГС кагаз жүзүндө эле ажырашып койгон, бирок чогуу жашап жүргөн дейсизби? Албетте, бул чогуу жашап, мынау кече топ биз директор кылып коюп, могу жерде иштеди, бир 3 ай 4 ай иштегиче аял эле болуп жүрдү. Кийин ушундай маселелер чыккандан кийин ал не только бизге, даже эми айта берейин, ошол убакта күйөө болуп турду, аны деле укпай койду. Анан мен деле эми ошол укпай койгондон биз деле эми өзүбүздүн проблемалар менен жүргөн болчубуз да. Анан кат жиберген, келип ушундай жага келбесиңер, болбой калды, ато бул деле уже кирбей койду. Келгиле ушул жерге көз кулак болуп тургула. Башка эме дегенден анан биз келгенбиз. Келип, хорошо деп, бул менен деле бир аралашып жүрдүк. Аралашып, иштешип, бирге иштейли, ушуну куруп берели. Все-таки эми аялы, ортодо балдар бар. Деп жүрдүк. Анан уже мындай немелер чыга баштады. Чыга баштагандан кийин мен деле келгенден кийин кийинки страховка катары, чтоб кийин сенин убагыңда ушундай маселе болду дебесин деп аудит жалдагам. Аудитте анан ушул маселелер чыгып калып атат да. Анан ушундай переоформление, анан сотрудниктер менен через өздөрүн оформлять этип туруп өтүштеп алып чыгып кеткандары чыгып калып атат да. Ошол негизинен анан бир аз жини келип, силер мени артымды чукуйсуңар, заявление керек болсо заявление менен иштебейм деп. Мага эмес, ушул учредитель апама заявление жазып туруп, анын бетине өртүп кетип калыптыр. Ал бизге айтып атат, эми мени кууп чыкты деп. Кууп чыккан болсо, эми бир доказательствосы болсо кайрылсын, кайрыла турган жерлергечи. Бул ошондо компаниянын акчасын компанияга эле коротпой, компаниядан жеке жактарга чыгарып кетип атасызбы? Документтер турат, ооба. Өзүнүн башка туугандарына чыгарыптырбы? Ооба. Оформлять этип, каттатып, ооба, каттатып салган. Туугандарына, бул жерде дагы сотрудник кызга, ошол кыз аркылуу алып чыгышкан. Ол азыр айтышып атат, эл 300 миң доллар менен ушунча көтөрдү депчи. Бул жагын карасам, минимум 600-700 миң доллар, хоть миллион долларга чейин ущерб бар да компанияда. Анан компанияда да эми азыр түшүнүктүү болуш үчүн тиги Чыңгыз Айтматов деле объектиңиздер жок да, канча объектиңиздер бар? Анан канча компаниянын мындай турушу, мүлктөрү канча эле? Ошол тууралуу айтсаңыз. Азыр бүтпөгөн бир эле ошол Чыңгыз Айтматов калды. Калган объектилердин эми майда чүйдө немелери бар, аны биз жасап атабыз. Основной ушул бир эле объект Чыңгыз Айтматов. Ошол жанагы инвестордон келе турган акчадан тышкары квадратурабыз бар. 4100 квадрат. 3700дөн 4100 квадрат. Аны дагы эсептесек бир 30-35 квадрат квартирабыз бар. Ошол жанагы инвестор деген жерде. Жанагы 700дөн тышкары. Андан тышкары ошол азыркы объектиде компанияга тиешелүү, ал жерде дагы бир 20-30 неме бар. Сатылы элек квартира бар. Плюс ал жерде помещениялар бар, паркингтер бар. Ошол ал эле эмес, мисалы башка объектилерде деле помещение, паркингтер бар. Булар ошол компаниянын активдерин чыгарып кете берген атасызбы ошондо? Чыгарып кете беришкен, ооба. Чыгарып кетише берген. Анан жок, бул эми туура эмес, менин үстүмдөн акырат келтирди деп айткан болсо, эми кайрылсын. Кайрыла турган органдар бар. Кайрылсын. Биз эми айткан сөзүңүздүн баарына жооп бере аласыз далилдер менен. Эми кайрылган болсо мени чакырат да. Чакырса мен эми документтерди көтөрүп барам. Хорошо. Андай болгон болсо, могу жооп берип кой деп. Документтер ошон үчүн жанагы айткан, баса белгилеп айтып кетейин.
ушулар бир айткан сөзүмдүн үстүндө мына документтер бар. Ошого таянып мен сүйлөп атам да. Жалпы компаниянын активи өзүнүн милдеттенмелеринен кутулганга, аткарганга толугу менен жетиштүү. Кыймылсыз мүлктөрү бар, кыймылдуу мүлктөрү бар, аласасы бар. Компания өзүнүн аласасын да ала албай отурат бүгүнкү күндө ушул чектөөлөрдүн айынан. Мисалы компанияга карыздар бар. Ошол эле жана дольщиктер салынып бүтүп үйүндө жашап атышат, бирок бизге акчасын төгөлсө биздин счетторубуз жабык, камакта. Биз алардан акча ала албайбыз. Подрядный компаниялар бар, бизге карыз, биз алдын ала төлөмдөрдү жүргүзүп койгонбуз, бирок бизге стройматериал бере албай атат. Бизге чектөөлөр болгон үчүн, биз курулуш жүргүзө албаган үчүн бизге стройматериалдарды алып келип бере албай атат. Ошонун айынан эми компаниянын более чем достаточно активдеричи. Жөн эле аткара турган милдеттенмелерин жөн эле аткарат. Мен дагы эми ушул убактан пайдаланып өлкө башчысы Садыр Жапаровго, УКМКнын башчысы Камчек Ташиевке кайрылып кетейин дедик эле. Бул акемдин иши сот иштери чыгып, ал иштери отдельно болуп атат. Компанияныкы бул отдельно 200-300 дольщик үйсүз калып атат. Биз ошону мойнубузга алып салып берели деп атабыз. Бирок кээ бирки органдар эмнегедир пут тосуулар болгондой бизге сезилип атат. Элдер кайрылышып атат күнүгө. Салып бергиле, үйлөрүбүздү салып бергиле деп кайрылып атат. Биз ошол жоопкерчиликти мойнубузга алып салып беребиз деп отурабыз, бирок пут колубузду бул органдар байлап коюп атышат. Ошо бир эле маселе, ошол минусты чечип берген болсо, биз ушул жоопкерчиликти мойнубузга алып салып беребиз. Салбайбыз же биз банкротпуз деген жерибиз жок. Туура убагында кемчиликтер кеткен. Ошого карабастан мына мен мойнума алам, куруп берейин. Бирок ошол жанагы чектөөлөрдү эле алып берсеңиздер. Сураныч ушуга дагы көмөк көрсөтүп берсеңиздер.